Саламатсыздарбы? WordWall сайтында карточкалык тапшырмаларды кантип түзүү боюнча болмокчу. Тапшырмаларды түзүү үчүн сайтка кирүү үчүн Google Chrome'ду ишке киргизебиз. Google Chrome'ду ишке киргизгенден кийин адрестик жолчого сайттын адресин жазабыз. Сайттын адреси wordwall.net деп жазабыз. Сайтка киребиз. Сайтка киргенибизде сайттын башкы бети ушундай болуп ачылат. Biz буга чейин сайтка катталганбыз. Сайттагы аккаунтубузга кайра кирүү үчүн өйдө жакта оң тараптагы 3 сызыкты басабыз. 3 сызыкты баскандан кийин бул жерден авторизация дегенди тандайбыз. Авторизация деген тандаганыбызда бизден ушундай бет чыгат. Бул жерден биз өзүбүздүн аккаунт аркылуу сайттагы аккаунтубузга кирүү үчүн Sign in with Google дегенди тандайбыз. Тандаганыбызда биздин аккаунттар чыгат. Ошол сайтка катталган аккаунтты тандап коебуз. Сайтка катталган аккаунтты тандаганыбызда биздин WordWall.net сайтындагы аккаунтубуз ушундай болуп ачылат. Бул жерде биз буга чейин 2 тапшырма түзгөнбүз. Ошондуктан бул жерден 2 тапшырма чыгып турат. Кайра дагы тапшырма түзүү үчүн өйдө жакта оң тараптагы 3 сызыкты басабыз. Андан кийин бул жерден биринчи кезекте тилди тандап алышыбыз керек. Ал үчүн язык и местоположение дегенди тандайбыз. Тандаганыбызда бул жактан тилдер чыгат. Бул жерден русский дегенди тандап коебуз. Төмөн жака түшсөк, применить изменение деген бар. Применить изменение дегенди тандап коебуз. Андан кийин тапшырма түзүү үчүн кайра 3 сызыкты басабыз. 3 сызыкты баскандан кийин бул жерден создать занятие дегенди тандайбыз. Создать занятие деген тандаганыбызда бул жактан шаблондор чыгат. Бул жерден биз откройте поле дегенди тандайбыз. Откройте поле дегенди тандаганыбызда ушундай болуп чыгат. Бул жерде заголовок занятие деген жерге тапшырманын аталышын жазабыз. Тапшырманын аталышын мисалы тапшырма 3 деп коелу. Тапшырма 3 деп жаздык. Андан кийин төмөн жакта инструкция деген бар. Ошол инструкция дегенди басып туруп, бул жерден тапшырманы аткаруунун инструкциясын жазып койсок болот. Бул жерде простые поля деп тандалып турат. Биз поля с вопросами дегенди тандайбыз. Ошондо биз поляга суроолорду жана жоопторду жазганга мүмкүнчүлүк болот. Поля с вопросами дегенди тандагандан кийин бул жерде биринчи жолчого вопрос деген жерге суроону жазабыз. Андан кийин ответы деген жака биз варианттарды жазабыз. Азыр суроону жазалы. Мисалы, эң кичине натуралдык сан. Эң кичине натуралдык сан деп жаздык. Андан кийин 0, 1 деп 2 вариант жазып койсок да болот, же бир канча вариант жазсак да болот. Ал эми бул жакта добавить элемент деп турат. Эгерде добавить элемент деген бассак, дагы элемент кошулат. Мисалы бассак, экинчи вопрос болуп элемент кошулду. Кийинки сурооду ошол добавить элемент деген баскычты басуу менен кошобуз. Бул жерде туура жоопту белгилөө үчүн ушул жерде турган X'ти басып коебуз. X'ти басканыбызда жашыл болуп галочка коюлуп калат. Бул тапшырмада минимум 2 элемент болуш керек, максимум 100 элементке чейин болуш керек. Башкача айтканда, тапшырма эң аз дегенде 2 суроодон, эң көп дегенде 100 суроого чейин болуш керек. Андан кийин экинчи суроону жазабыз. Мисалы, Кыргызстандын борбору деп жазып коеюн. Кыргызстандын борбору. Буяка варианттарды жазабыз. Мисалы, Ош, Талас, Нарын, Бишкек, Ысык көл жана башка жазсак болот. Бул жерден туура вариантты тандайбыз. Бишкек дегендеги кызыл X'ти басып коебуз. Андан кийин тапшырмалардын баарын түзүп болгондон кийин выполнено деген баскычты басабыз. Эгерде кайсы бир суроону өчүрүү керек боло турган болсо, координанын сүрөтүн басып туруп өчүрүп койсок да болот.
выполнено дегенди басканыбызда төмөнкүдөй болуп чыгат. Бул жактан төмөн жакка түшсөк, параметр дегенден параметрлерин өзгөртүп койсок болот. Обратный счет 30 секунда койдук. Блокировка неправильного ответа, туура эмес жоопторду блокировка кылып койсок болот. Случайно перетасовывать порядок элементов. Бул жерден элементтер ордулары алмашып чыгат. Андан кийин бул жакта столбец, строки дегендерди дагы өзгөртүп койсок болот. Показать ответы дегенден галочканы алып койсок, оюндун аягында туура ответтер көрүнбөй калат. Андан кийин биз бул тапшырманы бөлүшүү үчүн бул жерден поделиться деген баскычты басабыз. Поделиться деген баскычты басканыбызда ушундай болуп чыгат. Бул жерден опубликовать дегенди тандайбыз. Опубликовать деген тандаганыбызда бул жакта ссылка чыгат. Бул жерден биз ушул белгини басып туруп мессенджерлер аркылуу бөлүшсөк болот, Google Class'ка бөлүшсөк болот, электрондук почта аркылуу бөлүшсөк болот, HTML ссылка аркылуу бөлүшсөк болот, QR кодуну жөнөтсөк болот. Же болбосо жөн эле бул жерден копировать дегенди басып ссылканы көчүрүп алсак болот. Ссылка көчүрүлдү. Ссылка көчүрүлгөндөн кийин бул ссылканы мессенджер аркылуу, башкача айтканда WhatsApp аркылуу бөлүшүү үчүн WhatsApp'ка киребиз. WhatsApp'ка кирип, биз өзүбүздүн ссылканы ошол WhatsApp'тан жөнөтүп коебуз. Мына биздин тапшырманын ссылкасы кетти. Окуучулар тапшырмага кирүү үчүн ушул ссылканы басышат. Ссылканы басканда окуучулардын телефонунан төмөнкүдөй болуп чыгат. Жүктөлгөнчө бир аз күтүп турабыз. Андан кийин тапшырмага жооп берүү үчүн бул жерден начать деген баскычты басабыз. Начать деген баскычты басканыбызда карточкалар ушундай болуп чыгат. Эгерде биринчи карточкага жооп берүү үчүн биринчи карточканы тандайбыз, экинчи карточкага жооп бергибиз келсе, экинчи карточканы тандайбыз. Азыр биринчи карточканы тандайлы. Биринчи карточканы тандаганыбызда Кыргызстандын борбору. Бул жактан туура вариантты тандайт. Мисалы Бишкек дегенди тандаганда ушундай болуп петичка коюлат. Кайсы вариантты тандаса, ошого петичка коюлат. Андан кийин экинчи карточканы ачабыз. Экинчи карточканы тандаганыбызда эң кичине натуралдык сан деп чыгат. Бул жерде эки эле вариант киргизгендиктен эки вариант болуп чыгып атат. Эң кичине натуралдык сан 1 дегенди тандайбыз. Тапшырманы бүткөндөн кийин төмөнкүдөй болуп чыгат. Бир аз күтүп турабыз. Бир аз күтүп турсак, ушундай игра завершена деп чыгат. Бул жерден таблица лидеров дегенди тандайбыз. Бул жерге өзүбүздүн атыбызды жазып коебуз. Мисалы Асан деп жазып койсок, мына Асан деп жазып туруп, ввод деген баскычты басып коебуз. Бассак, бул жактан мына окуучулардын жыйынтыгы чыгып калат. Мугалим дагы окуучулардын жыйынтыгын көргөнгө болот. Ал үчүн мугалим өзүнүн аккаунтуна кирет. Өзүнүн аккаунтуна киргенден кийин, мисалы мои занятия дегенге кирет. Мои занятия дегенге киргенде, мына бул жерде бир окуучу тапшырманы аткарган. Ушул жерде канча окуучу тапшырманы аткарган болсо, сан түрүндө окуучулардын саны чыгып калат. Жыйынтыкты көрүү үчүн ушул тапшырманы тандайбыз. Тапшырманы тандаганыбызда төмөнкүдөй болуп жүктөлөт. Жүктөлгөндөн кийин бул жерден начать дегенди басабыз. Ошондой кылып таблица лидеров дегенден окуучулардын жыйынтыгын көрүп койсок болот. Ушундай кылып WordWall сайтында тапшырмаларды даярдап бөлүшүп койсоңуздар болот.